Өткөн сабакта биз зекеттин бир түрүн айтканбыз. Бир жинсин айтканбыз. Зекеттин берилүүчү негизинен 4 жинс болот дегенбиз. Биринчи алтын, күмүш, акча, малы тижарат. Мына ушул 4-өө бир жинске кирет. Булардын өкүмдөрүн өткөн сабакта айтканбыз, алхамдулилла. Эрежелерин, булардын жүзияттары аябай көп, бирок негизги эрежелерди айтканбыз. Эрежелерди билсеңер, иншалла жүзияттарды түшүнүп алыш жеңил болот. Андан кийинки нерсе уй, мал, кой, анан төө, анан жылкы. Жылкын да кошуп койду. Ошондо булар канча болду? 4, тиги менен 5. 5 жинс болду. Кийин 6-чысы бул үшүр. Мына ушул 6 нерседе Аллах субханаху ва таала зекетти фарз кылган. 6 нерсе бар. Калгандарында фарз эмес. Өткөн сабактарда биз алтын, күмүш, акча, алардын миктарлары, нисаптары, малы тижарат боюнча айтканбыз. Бүгүнкү сабак эми жаныбарларга келдик. Жаныбарларда негизинен 2 шарт бар. Биринчиси хаул дейт, 1 жыл айлануу шарт. Жаныбарларда дагы 1 жыл айлануу шарт. Экинчиси сайма дейт, 6 айдан көп талаада оттош керек. Талаада 6 айдан көп от жеген болсо, мына ушул 2 шарт табылса, ошол жаныбарларга биз не кылабыз? Зекет беребиз. Эгерде 2 шарты табылбаса, же 1 шарты табылбаса, зекет берилбейт. Мисалы, үйдө өзүңүз багасыз малыңызды. Өзүңүз чөп алып келип, сатып алып келип баксаңар, анда зекет берилбейт. Себеби сайма деген шарт болуш керек. Же болбосо 1 жыл айланган жок. 6 ай болду, 5 ай болду, 4 ай болду, 1 жыл болгон жок. Буга дагы зекет важип болбойт. Демек, жаныбарлардын баарында негизинен 2 негизи шарты бар. 1 жыл айлануучу шарт. 1 жылдан кийин зекет бересиз. Жана сайма дегени жылдан 6 айдан көп жайлоодо оттош керек. Эгер 6 ай болуп калса, жандан аз болуп калса, анда сиз зекет бергенге милдеттүү эмессиңер. Түшүнүктүүбү? Үчүнчү нерсе, жаныбарларда нисап да бар. Нисап деген ошол мыгдар, ошол мыктарга жеткенден кийин аны биз зекет важип болду, фарз болду дейбиз. Мисалы, төөнү ала турган болсок, төөдө 5 төөгө чейин зекет берилбейт. 4 төөсү бар адамга зекет берилбейт. 5 төө болгондон кийин, 1 жыл айлангандан кийин, аны дагы 6 айдан көбү чөлдө, талаада оттогон болсо, эми ошол адам 1 кой зекет берет. 5 төөсү бар адам 1 кой зекет берет. Анан бул сан көбөйөт. 5 төөдөн кете берет. Дагы 5 төө кошулганда 10 төө болгондо 2 кой болот. Кийин дагы 5 кошулуп 15 болгондо 3 төө болот. Дагы 5 кошулуп 20 болгондо 4 кой берилет. 20 төөсү бар адам 4 эле кой берет 1 жылда. 25ке барганда эми нисап өзгөрөт. 25ке барганда эми 25ке жеткенде уламалар хадистерге келет, бинти лабун дейт. Бинти махаз дейт экен. Бинти махаз дегени ошол 2ге чыккан тайлакты айтылат. Эми 25 төөсү бар адам 2ге чыккан тайлак берет эми. Кийин бул нисап 10дон өзгөрүлөт эми. 25тен тартып 26тан баштап 35ке чейин барат. 36га барганда эми бинти лабун берет. Бинти лабун деген 3кө чыккан төөнүн баласына айтылат. 35ке барганда, 45ке барганда жиза дейт. Хакка дейт, түшүнүп кете берет. Бул 10дон өзгөрө берет. Мына ошону нисап деп айтылат. Демек, төөсү бар адамдарга 5 төөсүгө чейин, 4 төөсү бар адамга зекет фарз эмес, важип эмес. 5тен башталат, 5-inde 1 кой, 10да 2 кой, ошондо бирден 5ке 1 кой болуп барып туруп 25ке барганда анан төөгө өтүп кетет. Анан нисап өзгөрүп тура берет, ушуну мен 10дон өзгөрө берет, жашына жараша. Биринчи 2 жашар, кийин 3 жашар, 35-inde, 45-inde 4 жашар, 55-inde анан хекка жиза болуп кете берет, өзгөрө берет. Бул төөнүн нисабы. Ушинтип төөгө зекет берилет. Экинчи маселе койдун маселеси. Койдун маселеси, кой майдамал дегенде кой эчки экөө чогуу кирип кетет. Майдамал дегенде негизи кой менен эчки чогуу кирип кетет. Мында билип алыш керек. Мунун дагы нисабы бар. Буга дагы баягы шарт, 1 жыл айлануу шарт. Экинчиси, койлордагы жарым жылдан көп талаада оттошу шарт, жайытта оттошу шарт. Баягы барына шарт бул.
Эми нисабы өлчөмү канча десе, өлчөмү 40-тан башталат. 40-ка чейин ал адамга эчтеке важып болбойт. 40 кой бар адамга шариятта эми 1 жыл айлангандан кийин 1 кой бересиң дейт. 40 кой бар адамга, эчки кой бар адамга 1 не берет? Кой берет. Бул нисаб 40-тан тартып 120 чейин, 20га чейин. 40-тан 120га чейин 1 эле берет. 121 болгондон кийин эми 2 кой берет. 2 кой берет. 121ден 200ге чейин 2 кой берет. 201 болгондо эми 3 кой берет. 201ден тартып 400ге чейин эми 3 кой эле берет. 400 жеткенден кийин 4 кой берет. Кийин ар жагына, ар жүзүнө бирден кой берет. Ар жагына, ар бир жүзүнө бирден кой берет. Бул койдун зекети. Кой дегенде эчки менен кой чогуу каралат. Ошон үчүн эгерде нисаб экөөнүкү жеткен болсо нисабына, анда өзүнчө каралат. Мисалы бир адамдын 40 кою бар, 40 эчкиси бар. Анда эчкинде өзүнчө зекетин берет, койду өзүнчө берет. Эгер нисабка жетпесе, анда бул бирине кошулат. 20 кою бар, 20 эчкиси бар. Анда экөөнү кошуп туруп бир неме беребиз. Бир деген бергенде кой эчкинин ыктыяры. Бирок эхтиятан кой берген жакшы. Себеби кой кымбат болот баасы, эчки арзаныраак болот. Бул кой менен эчки аралашканда негизги көпчүлүгүн каралат. Эгер көпчүлүгү кой болсо, анда кой берилет. Мисалы бир адамдын 30 кою бар, 10 эчкиси бар. Зекет бергенде эчкини чыгарган болбойт. Бул кой чыгарыш керек. Чүнүктүү? Себеби койдун баасы кымбатыраак, эчкиники арзаныраак. Эгер эчкиси көп болсо, анда эчки чыгарат, кой таби болуп кете берет. Аксарият эске алынат. Демек, койдун нисабы эмне экен? Ага дагы 1 жыл айланышлык шарт, экинчиси сайыма болуш шарт, жайлоодо оттошлугу, үчүнчүсү нисабы баягы 40-тан 120 чейин 1, андан кийин 200ге чейин 2, 201ден тартып 400ге чейин 3 кой берилет. Нар жагына ар бир жүзүнө бирден кой берилет. Бул койдун нисабы, кой эчкиники ушундай эсептелинет. Андан кийин бодомалдыкы, уйлардыкы, букалардыкы. Уй букалардын нисабы 30дан башталат. 30 уyu бар адамга 1 жыл айланган болсо, сайыма болуп, жайлоодо оттогон болсо, ага дагы бир торпок берет. Унажын же торпок берет. 2ге чыккан, 1ден 2ге чыккан бир унажын берет. Ал эми 30дан кийин 40ка барганда 3 жашарлык берет. 30да 2 жашарлык, 3тө 40та 3 жашарлык. Нисаб кийин 30дан 40ка 10 сайын өзгөрө берет эми. 10 сайын өзгөрө берет. Эгер 80 болуп калса 2-3 жашарлык берет эми. 70 болсо бир 4 жашарлык, 3 жашарлык, бир 2 жашарлык берет. Ушинтип бере берет нисаб. Бул малдыкы. Малда дагы шарт не болду? Жайлоодо 6 айдан көп оттосун. Эгерде үйүңдө баккан болсоң, же сүт ичем деп багып атасың, чөп сатып алып берип атасың, жем сатып алып берип атасың, бул учурларда ага зекет важып болбойт. Андан кийинки маселе жылкынын маселеси. Жылкынын дагы түрү көп. Биринчиден, эгерде жылкыны сен минемин, үйдө кызмат кыламын деп алган болсоң, зекет бербейсиң. Минип жүргөн мамеге жылкыга зекет берилбейт. Же болбосо сен алдың аны кызмат кылдырам деп үйдө. Чөп ташыймын, суу ташыймын, жер айдаймын деп алдың, ага дагы зекет берилбейт. Же болсо жылкың бар, үйдө багасың, жыл бою үйдө багасың. Көчөгө минесиң, улакка минем дейсиң, бирдеке минем дейсиң мисалы. Ага дагы зекет берилбейт. Жайытта жүргөн, үйүр менен жүргөн жылкыга зекет берилет. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мазхабында берилет. Сахибейн берилбейт деген, бирок фатва Абу Ханифа рахматуллахи алейхи берилген. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда арабтарда мындай жылкы болгон эмес, арабтарда болгон эмес. Хазрат Умар разыяллаху доорго келгенден кийин, футухат мусулман мамлекет чоңойгондон кийин, Хазрат Умар разыяллаху жылкыга берилет деп өкүм чыгарган. Ар бир жылкыга не деген 40тан бирине же 1 динар бересиңер деген. 1 динар же баасынын 40тан бирин бересиңер деген. Ошон үчүн Ханафи мазхабында бизде Абу Ханифа рахматуллахи мазхабы негизинде жылкыга дагы зекет берет. Буга дагы шарт баягы 6 айдан көп жайлоодо оттосун жана не болуш керек? 1 жыл айланыш керек. Жана баягындай эркеги дагы ыргачысы да болуш керек. Танасул дейт, көбөйтүш үчүн болот. Үйүрү бар, айгыры бар, бээси бар, чогуу жүрөт.
Ушундай жылкылар болуп аткан болсо, анда жылкыны эсептейт дагы эмне кылат? Жалпы сумманы эсептеп туруп, 40тан 1 басым берсе да болот. 1 динарды берсе да болот. Аны билбесе, бир эле жылкы эмес, жалпы жылкысын алат дагы канча сумма? 1 миллион мисалы жылкысы бар. Ошо 1 миллион суммадан эми 2,5%, 40тан 1 эсептеп туруп, зекетин берет. Бул жылкынын зекети. Демек, не болду? Төөнүк өзүнчө, нисабы өзүнчө, койдук өзүнчө, малдык өзүнчө, чоң малдыкы жана жылкыныкы өзүнчө. Ошондой эле баягы мал дегенде биз немени дагы топозду да койсок болот. Топоз дагы ошол адамдар топоз баккандар үйүр багат, алар дагы жайлоодо оттойт, алар дагы 30дан бирине бир топоз берет. 2 жашарга чыккан. 40 топоз болсо анда 3 жашарга чыккан бир топозду берет. Топоз бул ошол неменин уйдун өкмүндө болот. Мына ушул нерселерге зекет берилет. Зекет алтын, күмүш, акча жана мал тижарат. Бул өзүнчө бил балгыла бир жинс. Андан кийин эбил, төөнүкү өзүнчө, андан кийин койдук өзүнчө, малдык өзүнчө, анан жылкыныкы өзүнчө. Нисаптары. Мына ушу менен зекет, малдын зекети бүтөт.